Аял эне, аял жар, аял дүйнөдө теңдешсиз асыл жан. Аялзат деген сөздүн ичинде канчалаган асыл ойлор, кереметтер камтылып турат. Аял үй бүлөнүн куту, күч кубаты, периштеси, кайгы кубанычын тең бөлүшкөн мээримдүү, боорукер, акылдуу, сүйкөмдүү асыл зат. Баланын эң биринчи тарбиячысы, жол көрсөтүүчүсү, акыл насаатчысы бул жалгыз гана апа. Аял үйдүн гана куту эмес, ал билим тарбиянын ыйык бешиги болгон билим берүү мекемелеринин дагы куту экенине ынануу бүгүнкү кыргыз коомунун негизги талабы. Мугалим, окутуучу, тарбиячы, бала бакчада, мектепте, жогорку жана орто окуу жайларында жакшылыктын уюткусу, ынтымактын данакери, жылуулуктун булагы. Бул аялдарга түмөндөгөн күйшүк жүктөлүп, бир жагынан бала баккан камкор эне, өмүрлүк жолдошуна сүйүктүү жар. Экинчи жагынан окутуучу, тарбиячы, өнүгүп тез өзгөрүп турган кырдаалга, талаптарга төп келген, билим берүү айдыңындагы талыкпай изденген инсан. Өзүн интеллигенциянын үлгүсү катары алып жүрүүнүн өзү эле жеңилиш эмес. 60 жылдык тарыхы бар куттуу окуу жай Ош технологиялык университетинин өнүгүү тарыхында жүздөгөн аялдар эмгектенип, өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз салымдарын талыкпастан кошуп келишет. Бүгүнкү күндө биздин окуу жайда 500гө жакын аялзаты, энелер, болочок апалар эмгектенишет. Урматтуу айымдар, дүйнө сулуулугун сактап турган сиздер. Аялзаты бар аалам сулуу, асман жарык. Бар болуңуздар, ардактуу айымдар. Жашоо турмуш кайгы сызып баратты.